Албетте адам баласы үйлөнгөндөн кийин, турмуш кургандан кийин ошол жашоолорунда Аллах субхана таала ошол үй бүлөгө перзент берүүсү, бала чаканы, урпактарды берүүсү бул өтө чоң неамат. Жана ошол эле убакта чоң жоопкерчилик, бала чака аманат. Үй бүлө мүчөлөрү ошо Аллах субхана таала берген аманатты, жакшылыкты өз деңгээлинде сактап, ошого кам көрүшүп, аларды ислам жолунда туура тарбиялаш керек. Анткени биз буга чейин көп айтып жүрөбүз, мына Аллах субхана таала Куранда айткандай, адам затынын бул жашоого келишинин максаты Аллах субхана таала кулчулук кылуу. Алла таала Куранда айткандай, мен жиндер менен адамдарды өзүмө ибадат кылуулар үчүн жараттым дегендей. Демек, ар бир адамзат бул дүйнөгө Аллах субхана таала кулчулук кылуу үчүн келет. Ата-эне ошол балдардын, перзенттердин келишине себеп. Анан ошол эки чоң максатты аткарыш үчүн ата-эне кам көрүп, балдарына ошого түрткү берип, жардам бериш керек. Ошондуктан мына Аллах субхана таала Куранда айтып атпайбы? О ыйман келтиргендер депчи. Ку анфусакум ахликум нара. Өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозок оттон сактагыла. Ушунун тафсирлеринде тафсир кылган аалымдар ушу баары тең айтат. Ушу үй бүлөгө, бала чакага адеп ахлак, дин ушунун баарын үйрөтүп кам көрүш керек деп. Демек, адам баласынын милдети ошонун өзүнүн урпактарын, бала чакасын кам көрүп, ошолорго бул дүйнөгө баягы келишине себеп болгондон кийин, анан ошол бул дүйнөдөгү алардын камын көрүш керек жана акыреттеги камына даярданыш керек. Ошол себептен Алла таала ку анфусакум ахликум нара деген. Өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозок оттон сактагыла деп атат. Ошондуктан ушу баланы тарбиялоо, балага кам көрүү бул өтө негизги маселенин бири. Балким ошо үйлөнүү неаматындагы, үйлөнүү жөрөлгөсүндөгү эң негизги максат ошо. Балалуу болгондон кийин аял эркек өздөрү дагы ошо балалуу болушуп, ошолордон рахат алышат, ошолордун жакшылыгын көргүсү келет. Анан ошон үчүн ошого кам көрүш керек. Мына азыркы заманда Шейх Салих Фаузан деген чоң аалым бар, Сауд Арабиясындагы элге белгилүү болгон. Ошол кишинин бир айткан уктум эле да. Негизи баланын акысы дейт, ата-эненикинен мурун келет депчи. Биз баарыбыз эле билебиз да, Аллах субхана Куранда айтканда, ата-энеге жакшылык кыла деген. Ата-эненин орду исламда өтө чоң. Ата-энеге жакшы сый көрсөтүш керек бала чакасы, балдары, кыздары деген. Бирок ошол сыйга, урматка жетиш үчүн ата-эне биринчи ошо балдарын тарбиялаш керек да. Ошо сыйды көрөм деген болсо, ошо балдардын камын ойлоп, ошолорго жакшы тарбия, жакшы жол көрсөтүп, анан өздөрү ошо сый көргөнгө кам өздөрү кам көрүш керек ата-эне. Мына ошондо балдардын жакшылыгын көрөт. Ошондуктан баягы бирибизге жардам берүү максатында ошол теманы тандап отурабыз. Эми буга чейин ушу үй бүлөгө байланыштуу көп эле жакшы темаларды айтып кеттик. Үйлөнүү, аял тандоо депчи. Анан ошол негизи эле ошол аялды тандоо, эркек киши болсо, же болбосо аял киши турмушка чыгып атканда ошо чыгып аткан кишисин карап тандоосу, ушул тарбиянын эң бир башаты да. Анткени эркек киши ойлонуш керек. Мен мисалы могу жубайды, кызды тандап алып атам. Бул кандай эне болуп берет? Балдарымды кандай тарбиялайт? Өзү тарбия көргөнбү? Балдарымды карай алабы, ыймандуу кылып тарбиялайбы? Тарбия жолуна чыдайбы деп ошону ойлонуш керек. Аял киши да ошондой. Колун сурап келип аткан эркекти карап, бул балалуу болуп калсак бала чакасын багалабы, мени кошуп балдарымды дагы, өзүмдү дагы жакшы жолго багыттап кандай тарбия берет? Биз ошонун карамагында жакшы үй бүлө болуп жашап кете алабызбы же жокпу деген суроолорду коюп, анан ошо тандап чыгабыз да. Бул эң негизги башат ушу. Анан кээ бирөөсү баягы жаштыкка карап же башка бир себептерге же шашылыш түрүндө тандап үйлөнүп алган болсо, же үй бүлөлөр бузулат, же болбосо үй бүлөлөр куруп кетишке дагы, бала чакалуу болуп калган болсо дагы, балдарына жетиштүү деңгээлде талап кылынгандай тарбия бере алыша албай калат. Анткени өзүлөрүнүн тарбиясы жок болсо, өзүлөрү эчтекени билбесе, үйрөнбөсө, даяр болсо кантип башка бирөөгө тарбия берет? Кээ бир мисалы үй бүлөлөр бар, эми жашырганда эмне? Өздөрү бала сыяктуу да, өздөрү тарбия көрбөгөндөй кандай тарбия берергенин билбейт. Бала чакалуу болушса деле, ошо бала кыял сыяктуу болуп эле ичип жегенден башканы билишпей эле жүрө берет. Тарбия десе эле бала чакага кийим алып берип, курсагын кара курсагын тогузуп койсом ошо деп ойлойт да. Мунун баары тең туура эмес. Бул деген чоң жоопкерчилик бул. Тарбия деген убактыңды алат, мээнетиңди алат, нервиңди алат, сабырыңды талап кылат, көп нерсени талап кылат. Анан ошонун ичинде үй бүлөнүн өзүнүн рахаты бар да. Ошого үй бүлө чыдап аракет кылыш керек. Мына ошондуктан үй бүлөдөгү эң негизги тарбиянын башачы жакшы жубайлар бири-бирин жакшы тандоосу. Андан кийин тандап жашоо кургандан кийин жана көп эле айтып кеттик. Ошо ар бир үй бүлө мүчөсү жанагындай бири-бирине жакын мамиле кылганда, ошо кошулган кезде дуаны айтып туруу, пайгамбарыбыздан келген дуа Аллахумма
бисмилля деп туруп, Аллахума жаннибине шейтана ва жанниби шейтана ма разактана. О Алла Таала бизди ушу шайтандан алыс кыл, жана бизге рызык берип, рызкы кылып берген перзентибизди дагы шайтандан алыс кыл деп дуа кылып, ошо баланын камын көрүш керек. Пайгамбарыбыз айткандай, шайтан зыян бербейт деп. Мына ушуну эстен чыгарбаш керек. Андан кийин балалуу болуп калгандан кийин мейли Аллах субхана таала кыз белеби, уул береби, бул экөө тең чоң жакшылык. Жалгыз бала берсе да жакшылык, эгиздеп берсе да бул жакшылык. Кандай иш кылып кыз болобу, бала болобу, Аллах субхана таала насип кылган нерсеге ошого шүгүр кылып, ыраазы болуп, ошого канааттаныш керек. Муну эмне себептен айтып атам? Анткени кээ бир түшүнүктөр бар, эми көп эле элдерде кездешет бул. Мисалы көбүнчөсү биринчи балдары кыз болуп калса жактырбай, эркек уулду болсом болмок, эркек деген эркектүү болуш керек да, анан мындай деп эркектер чыгат, ушундай туура эмес түшүнүктүү эркектер. Алардын үй бүлөсү биринчи уулубуз кыз болуп, биринчи неберебиз кыз болуп калды, анан мындай дегенчи. Же болбосо жалпы жонунан эле кыз кишини жактырбаган кээ бир үй бүлөлөр болуп калат да. Бул неге жахилияттан, караңгычылык, караңгы доордун белгиси. Мурунку доордо ошентип кыздарды ошентип жакшы кабыл алчу. Исламда андай эмес. Эркек болобу, кыз болобу, ошонун баарын урматтап, Аллах субхана таала берген жакшылыкты шүкүрчүлүк менен кабыл кылат. Анткени адамдын эркек балалуу болушу, кыз балалуу болушу бул алардан эмес, Аллах субхана тааланын бергенинен. Аллах таала Куранда ошо маанисинде айткандай, каалаганын эркек берет, каалаганда кыз берет дейт. Каалаганы тукумсуз кылып салат дейт. Анан канча деген мисалы немелер бар, бала көрбөгөн, ушу бир балага зар болгон, кыз болсо дагы деп зарлап жүргөн үй бүлөлөр бар да. Айлап жылдап балалуу болбогон, көрүнгөн доктурга барып, көрүнгөн табыптарга, көз ачкычтарга жалдарашып, бир жагынан баласына жетпей, экинчи жагынан күнөөгө ачып, ошентип кыдырып жүргөндөр бар да. Мына ошолорду көрүп шүгүр кылып, адам баласы жашап, кандай Аллах субхана перзент берген болсо, ошого сүйүнүш керек. Балким кыз балалуу болгон адам үчүн дагы жакшы сүйүнүч бар. Ошол кыз баланы тарбиялап, 2 кыз болобу, 3 кыз болобу, ошолорду тарбиялап, дин жолунда өсүрүп, чоңойтуп турмушка берген болсо, ошолордун бейишке киришине себеп болот. Бул өтө жакшылык нерсе. Кыз бала мээримдүү болот. Ошондуктан ушундай жахилияттык жанагы немелерди таштайлы да. Кээде угуп калсаңыздар, ошо жашооңуздарда көрүп каласыздар. Кээ бир адамдар көп кыздуу болуп, же кыздары көп болсо, ошол күнү аялы дагы кыз төрөп койсо мас болуп, же аялын жаман сөз менен айтып, же кетирип, ошон үчүн кодулап, жаман көрүп, ошо караңгылык, өзөкүрлүк иштерди кылышат да. Аллага шүгүр кылбай. Мунун баары тең ошо жахил, иманы жок, же болбосо иман астында адамдар ушундай кылышат. Мына ошондуктан ушундай туура эмес кадамдарга адам баласы эч качан барбаш керек. Андан кийин мына ошол Аллах субхана таала берген кыз балабы, эркек балабы, алар жашоого келгенден кийин ата энеси ошолордун камын көрө баштайт. Алардын акысы бар, төрөлгөндө эле баланын акысы, ошол жана акыйкасын берүү 7-күнү же андан кийин деле берсе болот. Эркек бала болсо 1 кой союп, 2 кой союп, кыз болсо 2 кой союп, чачын алып, чачын салмаганча күмүшө садака кылып, атын коюп, ушундай исламдагы жөрөлгөлөрдү аткарат. Анан ошол баланын ошо тарбия берүүдө, же болсо баланын акыларын берүү, ошо жакшы ат тандаш керек. Балага да кыз болобу, же эркек болобу, ада жакшы ат тандап бериш керек ата энеси жаңы төрөлгөндөн кийин. Анткени кээ бир адамдар туура эмес атты тандап коюп, ошонун аркасында кийин балдар чоңойгондо уялышат, же бирөөлөр шылдыңдашат, атына байланыштырып бир нерсени ат коюп коюшат, бир туура эмес лакаптарды. Ошондой учурга туш болуп калбаш үчүн балага дагы жакшы ат тандап бериш керек ата энеси. Карап, же болбосо өзүлөрүнүн ата энесине, туугандарына тандатып атса да кеңеш берип, жакшы ат койгула деп. Анткени кийин бала ошол атты алып жүрөт, анан кийин уялбагыдай, намыстанбагыдай ат болуш керек. Анан ошол кийинки ошо балдардын акысы ошо төрөлгөн балдарга ата эне, атасы, апасы экөө тең жоопкерчиликтүү, аны багыш керек. Алла таала Куранда айткандай, энелер ошо балдарын 2 жыл толугу менен эмизет дегендей, баланы эмизиш керек. Баягы 2 жыл толугу менен эмизет дегени ошо эмизүүгө байланыштуу өкүмдөр бар, ошого чейинки өкүмдү айтып атат да. Бул жерде сөзсүз түрдө эле эмизиш керек. Эгерде 2 жаштан мурун эрте чыгарып койсо болбойт деген маани эмес. Эгерде бала тамак жегенге жарап, андан эрте чыгарса деле боло берет. Эң негизгиси бала ачка калып, баягы тамаксыз калбаш керек да. Ошол ата энеси ошону камсыз кылып бериш керек. Кээде ошо үй бүлөдө ар кандай ажырашуу болуп кетиши ыктымал. Ошондо дагы орто жолдо бала кыйналып, жанагы ачка калып калбаш керек. Атасы ошонун тамагын, кийим кечегин камсыздаш керек чоңойгон үчүн. Мындайча айтканда, орто жолдо бала эч качан кыйноо көрбөш керек да. Бул баланын акысы мына. Ошо курсагын тойгузуп жакшы кам көрсө, мына бала жакшы чоңоет дагы, анан таалим тарбияны дагы жакшы кабыл ала баштайт. Эгерде балага
жакшы кам көрүлбөсө, ал кандай кийин тарбия болот, мээрим болбосо, ошол себептен балдарга мээримдүүлүк менен карап, аларга жакшы тарбия беришибиз керек. Андан кийин ошол бала эми ата эненин карамына кирип, эмчек эмип, андай тамак жеп, басып дегендей. Анан тили чыгып баштайт акыл эс кирип. Мына ошол кезден баштап анан ата эне ошо бала менен тыгыз байланышта болуп, алардын камын көрө башташ керек. Мына тили чыга баштаган кезден баштап. Же болсо баягы айлана чөйрөнүн көрүп бир нерсени түшүнө баштагандан башташ керек да, тарбия берүүнүчү. Мисалы ошо баягы тили чыга электе эле тияк биякты көрүп түшүнө баштаган кезде дагы үй бүлө мүчөлөрү мисалы тарбия берүүнүн жолу үйдө кандайдыр бир уруш чыга турган болсо, бир кеңешчилер болсо, ошону баланын көзүнчө ошондой нерсе кылбаш керек, урушпаш керек. Балага ошо тез таасирин тийгизет. Кээде үй бүлө уруша кетсе, ошо баланын жанына коюп алып кыйкырып өкүрүшүп бири-бирине аял эркек үн көтөрүшөт. Баласын бар экенин байкабай же баланын жүрөгүн чүртөт. Ошо аял киши эмоцияга берилип кыйкырып ыйлайт, бакырып баласын карабай. Мына ушунун баары тең балага тез таасир этет да, ошонун баарын көңүлүнө алып ата эне катуу караш керек мындай нерсе көңүл бурупчу. Уруш талашты өзүнүн убагында, ылайыктуу жерде кеңешип чечип алыш керек. Баланын көзүнчө мындай нерсени кылбаш керек. Ошо канчалык бала акыл эске кирип, ошондой нерсени көрө берген болсо, ошончо ал балага тез таасир тие берет. Алардын аң сезими бузула баштайт. Алар дагы, бала дагы алардын сезими болот, алар да кайгырат, өкүнөт. Эмнеге атам ушунтип атат, эмнеге апам ушинтип атат депчи. Аябай кыйналат да, стресс алат. Ошол себептен стресске кабылбаш үчүн балдарда ошондой нерселерден алыс. Ата эне өтө акылдуу болуш керек, өтө этият болуш керек. Анан канчалык уже акыл толуп келип аткач, баягы чоңое баштаганда дагы өтө сак болуш керек. Ар кандай проблемаларды, ызычууларды алардын көзүнчө чечип, урушуп, талашып, такырандайдын кереги жок. Өзүнчө чечиш керек. Алар мындайча айтканда, өсүп өнүгүп келаткан бала өзүнүн ата энесинен мындай үлгүлүү үй бүлөнү көрүп туруш керек да. Ата эне деген ушундай турбайбы, атасы деген эшикке кетип иштеп, каражат таап келет экен, апасы үйдө калып, үйүн жыйнап, бизди карап, курсагыбызды тойгузуп, анан атам келгенде жылмайып тосуп алып, жакшы чайын берип, ушунча чоңоюп турбайбы деген сезимдер калыш керек балдарда. Анан атасы менен апасы жолуккан жерде ызы-чууну көрө берген болсо, кайым айтышканды, чабышканды көрө берсе, ал кандай таасир алат ал бала? Ал өтө аң сезим бузулат да. Ошондуктан бул өтө маанилүү нерсе. Ата эне ушуга деген катуу көңүл буруш керек, эгерде бир балдары акыл эстүү, жакшы чоңоерун каалашкан болсо. Андан мына ошентип атып тарбия башталат. Анан жанагынтип тили чыга баштайт. Тили чыкканда адам баласы мурунку салафы салихиндер келгендей ошого келме үйрөтүп, кичинекей балага ла иляха иллаллахты айттырып, андан да көбүрөөк нерсеге күчү жетип барса Курандарды үйрөтүп, анан тарбияны ошентип акырындан бере башташ керек. Ата эне деген кырак болуш керек. Ар бир баласы эмнеге жөндөмдүү, ошону жакшылап байкап билиш керек да. Мисалы кээ бир балдар эрте тили чыгат, анан зээндүү болот, акылдуу болот. Аларга өзлөрүнө жараша таалим тарбия бериш керек. Кээ бир балдардын кабыл алуусу кыйыныраак болот мисалы. Алардын кабыл алуусу кыйыныраак болот. Аларга ошол өзлөрүнө жараша бир нерселерди үйрөтө башташ керек. Анан баягы баарын үйрөтөм деп эле бүт баарын эле бир убакта жаш балдарга бирдей берип салып, же болбосо булар кичинекей эчтеке билбейт деп үйрөтпөй койгон бул такыр туура эмес да. Ата эне ошону карап туруш керек. Балдардын мүнөзүн, тиги аң сезимин, алардын деңгээлин билет да ата эне. Анан ошого жараша даярдыктарды көрө башташ керек. 3-4 жашта ошол кээ бир балдар неметип калат да, так сүйлөп, кабыл ала баштайт. Мына ошол кезде акырындап ата эне жанагынтип келмелерди, сүрөлөрдү үйрөтүп, жаттатып, тажатып үйбөй мисалы. Бала деген билебиз, жанагы жаш кезинде оюнгарак болот, оюнга кызыгат, башка нерселерге кызыгат. Анан ошондо алардын баягы каалоосун жоготуп салбай, кээ бир учурларды пайдаланып, мына үйрөтө калып, кана айтчы деп кызыктырып, муну айтсаң, мына көп нерсени билип атасың деп анча мактап коюп, ошентип баланы өзүбүзгө тартыш керек да. Анан бала үйрөнө берет кичинекей кезинен. Таалим тарбия ала берет. Келмеден баштайт, ар кандай дубаларды үйрөнөт, Куран аяттарын үйрөнөт дегендей. Анан жашообуздогу керектелген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ар кандай келген сүннөттөр бар, жакшы таалим тарбия бар да. Ошолорду мына күнүмдүк жашоого киргизип алып бере бериш керек да. Ошону менен бала үйрөнө берет. Мисалы, эми күнүнө жок дегенде 3-4 маал тамак ичебиз. Аз дегенде 2 маал тамак ичебиз деп коелу, Мына ошода тамакка отурганда эле ошонун тамак жөөнүн адептерин үйрөтүп балдарга, чогуу отуруп, тамакты бирдей жейли,
чоңдор баштай электе жулунбайлы деп бисмилланы айтыш керек. Адам баласы өзүнүн алдында тамакты жеш керек, жулунбаш керек дегендей, жерге чачпаш керек, төкпөш керек деген ушундай нерселерди үйрөтүп акырындан баштай бериш керек да. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таалим ушул. Умар ибн же Амр ибн Аби Салама деген сахаба өткөн да. Пайгамбарыбыздын Умму Салама деген жубайы болгон. Ошонун ушул мурунку күйөөсүнөн калган баласы да Амр же Умар деген. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тарбиясында чоңойгон бала. Ошол киши ушу жаш кезиндегисин айтып берип атат да. Ошо Бухари, Муслим деген хадисте мен жаш эле мана дасторкондо отурганда колум аргай жакка жөнөп, тамактарды аралап кетти. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага үйрөттү дейт. Ошо жаш бала деп айтыпчы. Сен тамак жеердин алдында бисмилланы айтып жегин деп. Анан өзүңдүн алдыңдагы тамакты жегин депчи. Ошол киши айтып атат, ошондон кийин мен тамак жөөдөгү адебим ушундай болду деп үйрөнүп калган да. Көрүңүздөрбү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кичинекей балага дасторкондо отуруп таалим берип койду. Анан ушундай нерселер биз күнүндө практикага киргизишибиз керек, балдарыбызга айтып. Бала деген унутуп кала берет, ойноп кетет, же башка себеп менен кылбай коет. Ошентип мына катуу айтып урушпай эле мына намаз дасторконго отурганда эле бисмилланы айттыңбы деп айтып, төгүп чачып жеп атса мындай же, өзүң алдыңдагынан же деп бүткөндөн кийин альхамдулилля деп айттыңбы деп ушинтип эле үйрөтөбүз керек. Күн сайын айтып эскертип. Анан бала ошону өзүнүн аң сезимине сиңирип, уже ошону алып чоңое берет да. Бул тамактын эле мисалы. Анан башка канча деген адеп акылыктар бар, жатканда, турганда, үйгө киргенде, сүйлөгөндө, мисалы, чоңдор сүйлөп атса сөз талашпаганды үйрөтүп, аларга да сөз берип, мен сен баласың деп эле жөн баягы басылтып койгон болбойт. Бир нерсени айткысы келип атса, аны угуп коюп, бирок чоңдор сүйлөп атканда угупту, биз бүткөндөн кийин уруксат тур, анан сүйлө деп ушундай тарбияланып бере бериш керек. Эл келгенде мисалы кантип тосуп алыш керек, аларга салам бериш керек. Алар тамак жеп атса аларга тоскоолдук кылып, алар менен кошо жанталашып, дасторконго кол салба, конокту сыйлайлы, бул мусулманчылыктан деп ушундай нерселерди айтып, бала үйрөнүш керек. Кайра кайталап. Анан ошо менен мына ошого окшош нерселерди бала үйрөнүп атып, анан тарбияны мына өзүнө жинай берет, ала берет. Анан кийин чоңойгондо ошолорду аткарыш ал үчүн өтө жеңил болот. Биз ошо жашоо менен эле өткөрүп атып эле, жашоо менен бирге тарбия берип атып, утушка жетип атабыз. Мына мунун баары тең эле чоң жакшылык. Ошондуктан ата эне муну жеңил санап эле мен кийин болот дейм, ал кичик да, анан шашпай түшүнөт да деп бериш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшылык кыла деген, кичинекей жакшылык болсо дагы аны теңерге албай койбой кылгыла деген да. Кылыш керек баардык нерсени. Жумшактык менен кылыш керек, айрыктуу. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, кайсы нерседе жумшактык болгон болсо аны көркөмдөп сулуулайт дейт. Кайсы нерседен жумшактык алынган болсо аны көркөм кетирет, аны катуулатат, жаман кылат деп атат. Ошондуктан бала тарбиялоодо өтө жумшактык керек. Ошону айтып үйрөтүш керек. Анан баягы жумшактык десе эле түшүнө албаңыздар, баягы баласы туура эмес иштерди кылса эле унчукпай жүрө берет экен. Жок. Балага жумшактык коюш керек, анан учуру келгенде ошо сездиргендей кылып тарбияда бериш керек. Туура эмес ката иштерди кылып аткан болсо, мисалы бала, бул туура эмес могу ишиң деп. Мисалы адам болгондон кийин бирөөлөр менен чогуу жашайбыз да. Кошуналар бар, же достору бар, же конокко барабыз, же башка жерге барабыз, же жалпы эл чогулган жерге барабыз. Ошол жерге барганда адеп сактагыдай болуш керек балдар. Алдын ала аларга үйрөтүш керек. Же болбосо ошол жерден да туура эмес иш кылып койгон болсо, ошол замат акырын тыйыш керек. Мындай кылганы туура эмес деп, же бирөөнүн бир нерсесин тартып алган болсо, жаш балдарды ыйлатып, бирөөнүкүн алып алган болсо, кайтарып бер, бул сеники эмес. Бул бирөөнүн буюму, бирөөнүн оюнчугу, ал эле сага окшогон бала деп туруп алып берип ыйлатпай. Кээ бирөөсү балдары айрыкча чоңоюп калган, жана 2ден ашып 3-4кө чыгып калган балдарды эле туура эмес ушундай мамилелерди кылып койсо унчукпай жүрө берет да. Бул кичинекей да деп коюп. Ал кичинекей эмес, ал түшүнүп атат. Демек оюнчукту талашып же бирөөнүкүн алганды үйрөнүп аткандан кийин ал билет айткан сөзгөнөт. Ошону жакшы сөздү айтып туруп, өзүнүкү менен ойноп же бирөөнүкүнө кол салбагыдай үйрөтүш керек. Бул кийин билет да аз кичик да деп жүрө бербей. Анан жаш бала ыйлап эле бир нерсе кылып бирөөнүкүн айрыкча бирөөнүн оокатына кол салып атканда ыйласа эле ыйлап атат деп эле аны алып берип коюп, ошентип тарбия көрсөтпөш керек. Балдар кичинекей кезинен эгоист кылып анан ыйлап эле, ыйлаганын курал кылып, ошо менен баардык нерсени аткарткандай болуш керек да. Эгерде кээ бир нерсени ыйлап талашып аткан болсо, карап коюш керек ата энеси. Берсе болобу, бербейби деп, ошого жараша берсин. Бербегидей болсо, сооротуп, башка нерсеге алаксытып бербей коюш керек. Кээ бир көгөргөн, тырышкан балдар болот. Аларга жакшы айтып көгөрүп тырышса, жайына коюш керек. Алар эс алып, өсүнө келгенден кийин анан суроо берет. Булар дагы
ата эненин аң сезимин байкап турат. Ошону ар кандай ыкманы көндүрүп коет. Колдонушат да жаш балдар деле. Кантип алыш керек деп. Анан көбүнчө ый менен эметет. Ар кандай ызы чууну салат, чырлайт дегендей. Ошонун баарына ата эне деген тең салмактуулук менен мамиле кылыш керек. Карап, апасы да атасы тең, экөө тең. Анан балам же боорум ооруйт деп эле кийинки тарбия үчүн сындырып албаш керек. Албетте баланы эркелеш керек, көңүлүн көтөрүш керек, ырайымдуу болуш керек. Анан бирок да баардыгы тең өз ордунда болуш керек да. Эгерде эркелетип чегине чыгарып ийсең, ал эрке бала кийин жашоого жөндөмсүз болуп калат. Эгерде балалыгын эске албай эле кагып силкип уруп эле жаман сөздөрдү айта берсең, бул дагы жаман нерсе. Жашоодон терс мамилени алып калат. Ошондуктан эле адам баласы ошо тең салмактуулук менен тарбияланганга аракет кылыш керек. Үй бүлөдө ошо аял эркек экөө тең бири-бирине жардам бериш керек. Апасы жетишпесе атасы жардам берет, атасы жетишпесе апасы жардам берип дегендей, биргелешип дегендей. Өздөрү билбесе бирөөлөрдөн сурап, окуп, изденип, ошон баланын ошондук камын көрүш керек. Анан ошону менен бала жакшы тарбия менен чоңоет. Андан кийин ушуна бала чоңоюп отуруп, баягы көбүрөөк сөздү түшүнө баштаган убактысы келе баштайт да. Акыл эси өсүп, түшүнүкү кеңейип дегендер. Анан ошого жараша балада ата эне дагы эмне таалим тарбияны көбөйтө башташ. Анан дароо баласы бир нерсени түшүнө баштаганда, үйрөнө баштагандан кийин анан акырети камын көрүп, баласына дин исламдын негиздерин жөнөкөй кылып түшүндүрүп, Аллах субхана таала менен болгон мамилени, акыйкатты, акыйданы түшүндүрүп балдарга. Бул жашоону ким жараткан? Биздин жаратуучубуз Аллах. Эмнеге жаратты эле? Ибадат кылыш үчүн жараткан. Рызкыны, жакшылыкты ким берет? Аллах субхана таала берет. Биздин жалгыз жаратуучубуз. Баардык муктаждыгыбызды Аллах субхана тааладан сурайбыз. Эч бир ортомчу жаратылган махлуктардан сурабайбыз деп адам баласы өзүнүн балдарына ушундай таалимди берип, Эдина Божия таухидти үйрөтө башташ керек балдарына. Алардын жүрөктөрү Кудай Таала менен байланыш керек да. Жашоону көрө баштаганда. Мына жана Лукман сүрөсүндө окуп көрсөңүздөр, Лукман сүрөсүндө ошондо Аллах субхана таала Лукман деген жакшы киши болгон, ушу тарбияны кандай бир баласына кандай осуят кылып атат. Баласына осуят кылып атат, ушу Аллах субхана таала шерик келтирбеген, анткени шерик келтирүү бул өтө чоң зулумдук деп атат. Андан кийинки аяттарды айтып атат. Ошо аяттардын маанисиндечи, эч качан тиги адамдарга текеберлик кылып жүзүңдү бурбай жүргөн, басканда текеберленип баспагын, намаз окугун, жакшылыкка чакыр, жамандыктан кайтар, башыңа кыйынчылык келсе ошого сабыр кыл деп мына ошол киши осуят кылып. Үнүңдү көтөрбөгүн, бул үндү көтөрүп катуу сүйлөө, бул тиги эшектин кыйкырыгына, жаман катуу үн чыгарганына барабар деген мааниде айтып, тарбия берип атат. Акыретин дагы, адеп ахлагын дагы, намазын дагы баарын тең үйрөтүп, ошол киши таалим тарбия берип атат. Лукман деген киши ошо баласына. Мен ошону азыр пайдалуураак, жетиштүүрөөк болуш үчүн мына Курандын аятын окуп туруп, мына сиздерге дагы кайталап айтып коеюн азыр ошону. Мына бул жерде айтып атат да, Аллах субхана таала Лукман сүрөсүндө "Ва из qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu" дейт. Качанда ошо Лукман өзүнүн баласына осуят кылып, насаат кылып айтып атат. "Я bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim." О балам, Аллах субхана таала эч качан шерик кошпогон. Акыйкатта шерик кошуу бул чоң зулумдук деди. Андан кийинки бир эки аяттан кийин сөзүн алай айтып атат. "Я bunayya innaka in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innalloha latifun khabir" дейт. О улум деп атат. Сен кандай гана ушу кичинекей дан сыяктуу болбогун деп атат. Мейли дан сыяктуу болуп, тоо таш аскада болбогун, жети катар асманда болбогу, же болбосо биз жерде болбогу, каякта жүрсөң дагы ya'ti biha Allah. Аллах субхана кайда жүрсөң да Аллах таала алып келип коет. Инналлоха латифун хабир. Аллах субхана таала акыйкатта назик жана кабардар зат. Мындайча айтканда көрүңүздөрбү? Бул адам Лукман өзүнүн баласына Аллах субхана таала улуктугун биринчи ширкти айтып, Аллах тааланын акысын үйрөтүп туруп, ибадат кылганда Кудай таала түз ибадат кылабыз деп, ошо эмне себептен ошол затка ибадат кылабыз деп, Аллах тааланын улуктугун көрсөтүп атат. Аллах таала баарын билип турат, көрүп турат. Кайда жүрсөң дагы баары алып келет. Аллах таала баарын билет деп. Мына көрүңүз тарбияны. Аллах субхана тааладын улуктугун көрсөтүп. Андан кийин айтып, "Я буна якимис сала", андан кийин "О балам, намаз окугун" деп атат. "Ва амур бил маруф", жакшылыкка чакыргын, "Ва нахана мункар", туура иштен кайтар, "Васбир ала ма асабак", башка кандай жамандык келбесин ошого чыдагын деп атат. Сабырдуулукка үйрөтүп атат. Мына адаб ахлактын туу жок. "Инна залика мин азмил улум", мына ушул жогорудагы айтылган нерселер жанагындай көңүл бурула турган, чыдай турган, кармана турган иштерден деп атат. "Вала", андан кийин адамдарга мамилени үйрөтүп атат. "Вала тусаир хаддака лин-нас", адамдарга текеберленип,
жүзүңдү бурба деп атат. Жүзүңдү буруп адамдар үчүн текеберлик кылба. Вала тамши фил арди мараха. Жерде басканда текеберленип баспа, боюңду көтөрбө. Инналлаха ла юхиббу кулла мухталин фахур. Аллах субханаху таала акыйкатта мактанчаак текеберлерди жакшы көрбөйт. Ваксыт фи машика. Түз баскын, жакшы баскын. Вагдут мин саутика, үнүңдү көп көтөрбө, чыгарбаган. Иннанкар расуат ли саутул хамир. Үндүрдүн эң жаманы эшектин үнү деп мына осуят кылып атат. Көрдүңүздөрбү, мына ушундай тарбияда ар бир ата эне баласына айтып, үйрөтүп туруш керек. Бул ошол баягы тарбиянын эле бир үзүндүлөрү да. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана Абу Дауд, Имам Ахмад риваят кылган хадисте айтат эмес, ошо балдарыңарды 7ге чыкканда намазга буйруй баштагыла депчи. Анан ошо анткени 6-7деги бала түшүнө баштайт да. Анан адам баласы ошону үйрөтүп башташ керек балдарына. Эми албетте ал убакыт алар үчүн парз эмес, бирок да ошо көнүгүү максатында үйрөнүшсүн, Аллах Таалага жакындоону азыртадан үйрөнүп көнүгө берсин деп үйрөтүп башташ. Адам баласы өзү эле даарат алып, намазга такай бекем болуп турса эле, баласы аркасынан эрчи ошону үйрөнө берет. Анан ошо баласын карап, намаз окудуңбу? Аллах Таала жылгып атасың, кандай окуп атасың? Мына мындай окуу деп даарат үйрөтүп коюп, намаз үйрөтүп коюп, акырын ошентип тарбиялай башташ керек да. Мына ошентип анан бала жанагы төрөлүп, эмчек жашынан өтүп, 6-7 жашка чыкканда ошентип жана ибадаттардын башталышын жаңыдан үйрөнүп, анан кийинки жашоосуна кадам таштап даярдана баштайт. Мына ошого ар бир ата эне жанагындай көңүлдөрдү буруш керек. Анан ушул тарбиядагы эң негизги нерсе, мына тарбиядагы башында да кичине учкай айтып кеттик. Бул ата энесинин өзүнүн баягы үлгүлүү болушу да. Ата эне өздөрү жакшы нерсени аткара албай, адеп акылактын үстүндө жүрбөй, динди карманбаса, балдарына тарбия бериш кыйын. Бир гана Алла Таала ырайым кылып, ошол балдар башка бир жакшы досторго байланышып, же жакшы адамдарды көрүп, же мечитке барып, ушинтип гана тарбия алып калбаса башкалардан, болбосо ушу көп үлгүнү тарбияны ата энеден алат да. Ошол себептен Ибн Кайым деген чоң алым айткан, ошо адам баласынын балдарынын ошо бузулушунун көп себеби ошо ата энеси тараптан деген да. Ата энеси жакшы болбосо, үлгү болбосо, балдарына талим тажрыйба бериш өтө кыйын. Ошондуктан адам баласы үлгүлүү болуш керек. Балдарыңа ким балдарына намаз окутам, намаздан бекем кылам десе, демек ал өзү намаз окуш керек, намаздан бекем болуш керек. Балдарына арак ичирбей, тамак чектирбей тарбиялам десе, демек ал арам нерселерден өзү алыс болуш керек. Балдарды эмгекчилик кылам деген болсо, сабырдуу кылам деген болсо, ошол сабырдуулукту, эмгекчиликти үй бүлөсүнө көрсөтүш керек. Адеп акылактын үстүнө жүргүзүүнү үйрөтөм деген болсо, балдарын өзү да адеп акылактуу болуш керек. Мына ошентип ата эне экөө тең үлгү болуш керек да балдарына. Бул башка тарбияга караганда тезирээк тиет балага. Ушул нерселерден алар тезирээк пайда алышат. Ошондуктан ушул нерсени эч качан эстен чыгарбаш керек. Мына жана айтып кетпедикпи, кээ бир ата энелер бар, өздөрү жаш депчи. Өздөрү жаш баладай, өздөрү тарбияга муктаж. Кантип үйлөнүп алганын деле кээде билбей каласың да, эмне болуп үйлөнүп алышканын деле билбейсиң. Мына ошондойлор даярданыш керек. Бул оюнчук жашоо эмес бул деген. Жашоого киргенден кийин көп түйшүгү бар мунун. Өзүңдү алып жүрүшүң керек, өзүңдү карап жүрүш керек, балдарыңды, ана туугандарың, ошолор менен мамиле баарын тегиз алып жүргөнгө көптөгөн курманчылык талап кылынат. Анан жөн эле үй бүлө болдум деп жата берген нерсе эмес. Үй бүлөнүн жыргалчылыгы, кыйынчылыгы ушул менен өтөт. Кайгырсаң да, жыргасаң да ушундай нерселер менен күрөшүп жүрүп, акыретке даярданам деп жүрүп өтөт да. Жашоонун кызыгы ушунда. Эч качан дайым эле жыргалчылык боло бербейт, жана ошондой эле дайым эле кайгыруу боло бербейт. Ушунун экөөнүн үстүндө жүрүп өтөт адам баласы. Бирок ошол акыретке даярданып, кыйналсам да, жыргасам дагы акыретим түз болсун деп, ошого даярдыкты күчөтүп, ошол жака басымды көбүрөөк бериш керек. Мына ошондо адам баласы утат. Айрыкча ошо балдарга да тарбия берүүдө. Андан кийинки маселе, могу негизги маселелердин бири. Тарбия бериш керек, мындай аракеттер кылыш керек деп мына айтып кеттик. Анан ошо өзүнүн адам баласы өзүнүн үлгү болушу менен жана жогоруда айтылган ошо кээ бир аракеттерин менен биргеликте сөзсүз түрдө Аллах субханаху таалага күнү түнү кайрылып туруш керек. Мындайча айтканда дуа кылып Алла таалага тилек кылып туруш керек. Бала чакамды, үй бүлөмдү, урпактарымды оңдоо, жакшы урпактарды мага насип кыл, аларды туура жолдон адаштырба, исламга бекем кыл, таухидке, сүннөткө бекем кыл деп Алла таала жалдырап дуа кылыш керек. Бул мусулмандын эң чоң куралы. Ата энеси ошо балдарына дуа кылып алган болсо, бул демек ал начар ата эне да.
балдарына дуа кылбаган, балдарын камын көрбөгөн. Кадимкидей ыйлап болсо да, жалдырап болсо да балдарын ошо камын көрүш керек. Анткени балдардын жакшылыгы өзүлөрүнүн жакшылыгы. Ошол дуасы себептен балдар туура жолго түшүп, жакшы жолго багыт алган болсо, өзү эле пайда алат. Биринчиден сооп алат ошентип жакшы таалим берген үчүн. Экинчиден ошо балдары жакшы таалимдин аркасында ата-энесин эстеп өтүп кеткенден кийин, же өткөн күнгө чейин деле жакшылыгын кылып, өткөндөн кийин да жакшылыгын кылып дуа кылып издеп турат да. Бул кандай деген чоң неамат. Ошонун камын көрүш керек, Алла Таалага жалдырыш керек. Мына ошолдук мисалы мына Куранда ошо дуа кылуу жөнүндө көп келген да. Аллах субхана таала жана ибадур рахман, ошо рахмандын пенделери, чыныгы таква пенделери жөнүндө айтканда, алар мындай деп айтышат атпайбы Алла Таала? Роббана хаблана мин азважина ва зурриятина куррата айн. О Роббим, бизге ошо жубайларыбызды, бала чакабызды куррата айн кылып бер деп атат да. Мындайча айтканда, ошолорду көрүп биздин көзүбүз кубанып, сүйүнгүдөй бизге жубайларды жана урпактарды бергин деп айтышат, дуа кылышат деп атат. Бул чыныгы таква пенделердин дуасы ушундай. Куррата айын деген ошол адам баласы көрүп сүйүнгөндөй балдарын айтат. Ошо Алла Тааланын жолунда жүргөн, Алла Таалага баш ийген, моюн сунган балдарды көрүп дин жолунда, ошолорду сүйүнүп, рахаттанып, көздөрү кубанган балдар деп ошону айтат. Мына ошону сураш керек. Мына Ибрахим алейхиссалам деле дуа кылганда, Ибрахим алейхиссалам билесиз, Роббана джални мукимас салат ва мин зуррияти деп дуа кылып атат. О Алла Таала, мени намаз окуучулардан кыл жана ва мин зуррияти, жана менин урпактарыман дагы ошондой пенделер чыгар, ошондой кыл, урпактарымды да намаз окуучулардан кыл деп дуа кылып атат. Андан кийин Закария алда дуа кылганда Роббана хабли мин ладунка зурриятан тайба иннека сами дуа деп. О Алла Таала, өзүң тараптан өзүң мага жакшы урпактарды бере көр деп атат. Анткени сен дуаларды угуучусуң деп кайрылып атат. Көрүңүздөр, мына пайгамбарлар ушинтип дуа кылышкан, жакшы адамдар ушинтип дуа кылган. Ошон биз дагы ошентип перзент сураардын алдында дагы, перзент боло электе дагы, болгондон кийин дагы ошонун баарын жакшылыктарын сурашыбыз керек. Ошол биздин бала чакабыз биз үчүн азап болуп калбасын деп, биз үчүн чоң сыноо, фитна болуп калбасын деп. Анткени Алла Таала Кур'анда айтканда, ошо бала чакаңар, мал мүлкүңөр силер үчүн фитна деп атпайбы, сыноо деп атат. Кээ бир адамдарга ушу жалпы жонунан эми бала чака байлык сыноо да, же ошондон жакшылык табасың, же зыян таап калышы ыктымал. Анан ошол эки бала чакадан зыян болуп калбасын, кыйынчылык келип калбасын деп адам баласы эмне Алла Тааладан дуа сураш керек, тилеш керек. Айрыкча ошо балдардын хидаятын тилеш керек, туура жолго жүрүшүн тилеш керек. Мына Ибрахим алейхиссалам дуа кылганда кандай деп дуа кылган? Алла Таала кайрылып атат. Ибрахим алейхиссалам бул таухид менен белгилүү болгон, Алла Таалага жалгыз кулчулук кылган, ошо менен белгилүү болгон белгилүү пайгамбар да. Ошол киши айтат: "Важиднубни ва бани анна абудал аснам" деп. Мени жана ошо бала чакамды ошо ширктен сактагын, ошо буттарга сыйынып кетүүдөн сактагын деп дуа кылып атат. Көрдүңүздөрбү? Баласына кандай кам көрүп атат, урпактарына кандай кам көрүп атат ошо Ибрахим алейхиссалам. Мен пайгамбармын, мага урпактарым жакшы болот, Алла да берет деп жата берген жок ал. Жанталаш дуа кылып атат. Өзүмдү, урпактарымды ошо буттарга, айкелдерге сыйынып кетүүдөн сакта деп, ошо бала чакасынын таухидин, Кудай Таалага түз кулчулук кылган жолун ойлоп, ошого аракет кылып дуа кылып. Биз да ошондой үлгү алышыбыз керек. Мына жашоодо кийин жана башында айтып кетпедимби, эң негизги максат ошо адам баласы балалуу болгондон кийин ошо өздөрү дагы акыретке даярданып, балдарын ошого тарбиялаш керек, ошого даярдаш керек. Биздин негизги максат ошо да, Аллах субхана таала кулчулук кылып, Алла Тааланын өзүнө сыйынып, түз сыйынып. Анан бул жашоодон ошо Алла Таала сыноо жашоосунан жакшылык менен өтүү да. Кыямат күнү Алла Тааланын ыраазычылыгына жетип бейишке кирүү. Мына өзүбүз ошого даярданып, балдарыбызды ошого даярдашыбыз керек. Даярдаш. Мына бул деген бул жеке эле жөнөкөй адамдардын эмес, балким пайгамбарлардын дагы ошондой немеси, вазифасы, алардын кылган иштери, берген тарбиялары да жалаң ушу болгон да. Мына ушундай нерселерди ата-эне эстен чыгарбай, ошо кам көрүп, дайыма бала чакаларына көңүл буруп, эң негизги болгон акыретин ойлош керек. Албетте бала жана жашоодо жана айтып кетпедикпи, жанагындай ичин тиш керек, кийим тиш керек, бул жашоодо дагы жашоосун тургузуп беришибиз керек. Бирок эң негизги максат ошол дини да. Анан ошондой нерселер баягы диндин эсебинен болуп калбаш керек. Кээ бир ата-энеси түшүнөт, тарбия берип атам, бала чаканы багып атам десе эле, кара курсак кийимин берип эле ошого жака камын ойлой берет да. Адей калган динин ойлобойт. Анан балдар кийинет, ичинет, тоюнат, анан кийин ошол нерсенин баарын кайра туура эмес жака жумшайт. Анын эмне пайда бар? Анын эч бир пайдасы жок. Балким ошондой балдар кийин ата-энесине кайра өздөрүнө зыян берип коюшат. Акыретте да зыян берет, акыретке чейин бул жашоосунда дагы. Акчаларын коротуш ыктымал,
кылмышка барып коюшу ыктымал, ата энесин уят кылып коюшу ыктымал, кээ бирөөсү Кудай сактасын кол көтөрүп туура эмес жакка да барып коюшу ыктымал. Мына ушундай балелердин баарынын эмне кереги бар? Ата энеси алып бештеп багып, жанындай көрүп, алтындан бриллианттан өйдө санап балдарын чоңойтуп, ичип жедирип туруп, анан кайра балдарына зыян тарткандай элестетип көрүңүздөр. Муну эч ким каалабайт. Ошондуктан ким жакшылык каалайм деген болсо, жанагындай баланын акыретин ойлоп, дин жолунда тарбиялап, жакшылыгын тилеш керек. Анан ошо менен иншалла ушул жерде айтылган сөз болобу, андан башка дагы жакшы айтылган сөздөр көп да, ошолордон пайдаланып ата эне тарбия бергенге балдарына аракет кылган болсо, албетте аябай жакшы. Бул жерде эми өзүндө гана сөздөр, айтылбаган сөздөр өтө көп. Ошондуктан ар бир ата эне өздөрү аракет кылып, тарбияга байланыштуу макалаларды, китептерди окуп, башка лекцияларды окуп, издениш керек, аракетин көрүш керек. Бул жана бир эле убакытта бүтүп кала турган бул учур эмес. Кээ бир адамдар бир балалуу болот, 2, ошон 5, 6, андан деле көп балалуу болуп атпайбы? Ошону ар бирин эмне ушундай тарбия керек. Ар бири чоңоюп ер жетип өзүнчө кеткенге чейин ошондой тарбия башталат. Аларды эптеп чоңойтуп үйлөнүп айланткандан кийин неберелер келет, чоң ата, чоң эненин колуна түшөт. Аларга дагы мына ошондой тиги тарбия бериш керек. Аларга дагы тажрыйбадан үйрөтүш керек. Кыргызда жакшы сөз бар го. Тиги өз балдарыңды бөлүп кутуласың, анан неберелериңден өлүп кутуласың дегендей. Неберелерге да тарбия бериш керек, үйрөтүшүп. Мына ошентип биздин жашообуз ушу менен өтөт. Жакшылыкка жетели деп күрөшүп, жамандыктан айрылалы деп качып, жашоо менен күрөшүбүз керек. Аллах субхана таала баарыбызга ийгилик берсин. Жакшы, тарбиялуу, имандуу урпактарды, балдарды насип кылсын жана ошолорго татыктуу тарбия бере турган ата энелерден кылсын.